телефондо нарда ойносо болобу дейт. Азыр телефондо кээ бир адамдар жашоону текке кетирип карта ойнойт экен, оюнчуктарды ойнойт экен, бир нерсе болор болбогон нерсени аткылап, жашынып, кичинекейибизде биз бекин бешек деп анан жыгачтардан мындай сындырып алып пах деген оюндарды ойнойт элек. Азыр ушундай оюндун түрлөрү чыгыптыр дагы эми отурат экен. Жашоону аллатып кайра келбейт биздин жашообуз бул. Бүгүнкү өттү го, бул жашоону көзүбүздөн жаш эмес, кан чыкса дагы кайра келбейт. Ошондуктан биз жашоону өткөргөнгө келген эмеспиз, жашоону курганга келгенбиз. Мынандай кылып телефондо нарда ойносо болбойт туугандар. Менин ата энем динден көп кабары жок адамдар. Мен уулумду төрөгөндө балама манеж алып беришти. Манежге акчаны кредитке алышыптыр. Мен жолдошума да айта албайм. Алар да мени түшүнүшпөйт. Сүткорлуктун балама зыяны тийбесе экен деп корком. Манежди колдонушум керекпи дейт суроо. Машаалла. Эми кээде ушундай кылып атканымыз, сиз мындай кылыңыздар. Тез аранын ичинде ошо манеждин акчасы андай деле көп болбосо керек, төлөп койгонго аракет кылыңыздар дагы. Иншалла, Алла Тааладан истигфар тоба кылып коюңуздар ушу амалга. Жана иншалла балаңызга таасири тийбейт буюрса.